Erkek bu koğunga tez tasir kılgan, imansız, abirsiz albirnadan, mektepteki okuçulardı korkutup, talap tonup, salıp kıynagan. Инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыктын алкагында Ош шаарындагы Чолпон орто мектебинде окуучуларды жаман адаттардан алыс болууга үндөгөн иш-чаралар тынымсыз өткөрүлүп турат. Кылмыштуулукту бирге чогуу жеңебиз. Анын жыйынтыгы менен аталган билим уясында бир дагы окуучу тартип бузуп укук коргоо органдарына катталбаган. Бул билим уясы аткарган иш-чараларын үлгү катары шаардагы башка мектеп жамааттарына көрсөтүп, тажрыйбасын бөлүштү. Мектеп жетекчисинин айтымында окуучулардын тарбиясына көңүл буруу учур талабы. Ошондуктан мугалимдер гана эмес, ата-энелердин көмөгү менен ишке ашырылууда. Биз ата-энелер менен тыгыз байланышып, аларды бош убагында тынымсыз иримдерге катыштырабыз. Мектебибизде иримдерибиз бар. Химия, биология предметтеринен иримдерибиз бар. Биринчи тарбия, андан кийин ошо тарбиялуу бала билимге умтулат деген ойдо ошо ата-энелер менен тыгыз байланышып, билим сапатын көтөрүү максатында тынымсыз иш алып барабыз. Улуттук баалуулуктар аркылуу балдарды тарбиялоо өз кезегинде алардын адамдык сапатынын бийиктигин, бири-бирине болгон мамилесин оңдоого жана өз мекенинин патриоту болууга үндөйт дейт агартуучулар. Окууда көрсөтүп, колдоого алууга да үйрөтүшөт. Ал үчүн жума сайын тарбиялык саат уюштурулуп турат. Ушунун алкагында дагы мектепте атайын кружоктарыбыз бар. Ошол кружокторду Хамданова Ранохан эжеке башкарып барат. Ошонун негизинде мына балдар ушул колу менен жасалган немелерди көрсөңүздөр болот. Мыналарды дагы балдар өзүнүн колдору менен жасашкан. Ар бир жарлыктар боюнча мектепте мынандай папкалар уюштурулган. Ар бир папканын ичинде мектептин иш-чарасы, организатордун иш-чарасы дагы ошол мектепте өткөрүлгөн ар түрдүү иш-чаралар салынган. Ош шаарындагы мектептерде инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлык ийгиликтүү ишке ашып, анын алкагында жарлыктагы ар бир бөлүгү тууралуу түрдүү иш-чаралар уюштурулуп келет. Бүгүнкү күндө ушул жарлыктын аркагында биз өтө көп баарыбыз айтабыз го, билимдүү адамдар көп, бирок тарбиялуу адам аз дегендей, ошо тарбияга көбүрөөк акцент жасап атабыз. Анткени коомубузда көрүп атабыз, өтө көп негатив, терс көрүнүштөгү окуялар өтө көп. Ошолордун салакасы өсүп келе жаткан жаш муунга тийбеш үчүн биз коррупцияга каршы да күрөшүп атабыз. Ошондой эле ушу балдарды спорт менен ар кандай мектептеги түрдүү ийримдерге тартып атабыз да. Бул да болсо келечекте балдардын кесип тандоосуна дагы, үлгүлүү жүрүшүнө дагы, жүрүм туруна да чоң таасир берет деген ойдобуз. Андан сырткары улуттук нарк жөнүндө кабыл алынган бардык жарлыктарды жайылтууга көңүл бурулуп, ал окуучуларды тарбиялоодо негизги көрсөтмө катары колдонулуп келүүдө. Самара Асанова, Бектур Халыбек уулу, ЛТР Ош шаары.